Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Турсунбек Акун, мурдагы акыйкатчы. Азыр жаңы уюм түзүп атыпсыңар, же түзгөнсүңөр уже шайлоону байкоо, шайлоого көзөмөл кылуу, адилет өтүшү тууралуу. Эмне деген уюм кандай болуп түзүлүп атат? Бул уюмдун түзүлгөнү 2-жылга кетти. 2 жыл болуп калды. 20-жыл түзүлгөн. Анан 20-жылкы шайлоодо дагы октябрда өткөн шайлоого дагы мониторинг кылганбыз. Анда да мониторинг байкоо жүргүзүп, ошо башка мамлекеттер Кыргызстандын ички шайлоосуна кийлишкенге акысы жок деген мониторинг кылганбыз. Мына ошонун негизинде 4-5 октябрда республикада ачык эле башаламандык болот деп эскерткенбиз мурдагы бийликти. Качан айттыңар эле? Биз ошондо биз сентябрь айларында айтканбыз, эскерткенбиз. 5 октябрда башаламандык болот. Биздин эксперттер айткан белорусский майдан 100% болот деп эскерткенбиз. Бирок ошого карабастан тилекке каршы мурдагы бийлик ошондон тийиштүү жыйынтык чыгарган жок. Эмне деп жооп бердилер силердин? Бизге айткан эми балким болбойт дегенде, болбойт эми силер айта бергиле деген сыяктуу кылган да. Бирок тилекке каршы мына болду. Ошентип бийлик алмашты, кан төгүлдү, ой талкаланды, эмне болду. Бул биздин биринчи проект болгон, былтыр. Азыр экинчи долбоорду баштадык, улуттук долбоорду баштадык. Бул келечекке жол, таза жана акыйкат шайлоону уюштуруу, шайлоо боюнча улуттук кампания, уюштуруу боюнча улуттук кампанияны баштадык. Долбоор ошол кампаниянын жетекчиси кылып мени шайлашты. Шайлаштым 12 октябрда, октябрда мени шайлап бекиттим. Ага белгилүү эксперттер келет, мисалы ошол эле Орозбек Молдалиевич, ошол Талайбек Жумадылов, Шамшек Медетбеков, анан башкалар дагы. Нури Полиевна деген да кирген, мисалы бир карындашыбыз. Муканова да кирген болчу. Кыскасы ушулардын баары кирген да. Анан биз Муканова менен презентация кылганбыз эменин алдында. Нуржан Кармабекова менен болуп совместный презентация кылдык ушул долбоорду. Мына ушинтип биз баштадык. Бышка менен чогуу ушул дайыма болгон мыйзамдардын баарын айтып туралы. Эң негизги биздин долбоордун максаты бул 29 ноябрь, 28 өтөт. Бирок 29 ноябрда эртеси эмне болот? Мына 4 октябрда былтыр өттү, бирок 5 октябрь эмне болду? Калайман болбоду. 6 партия өттү, а башкасы калган партиянын бар 1000ден чыгарды, 10.000ден адам мына ак үйдө каптап ак үйдө алып койду. Азыр дагы мына 21 партия катышып атат. 21 партиядан 6-7 өтүшү мүмкүн. А калган 13-14 партия 1000ден алып чыкса эле бир 12-13 миң бул аянтка толуп кетсе эмне болот? Ошон үчүн биз азыр мына бийлик дагы жакшы демилге менен чыгып атат. Президент өзү чыгып, таза акыйкат шайлоо болсун, мамлекеттик органдар эч кийлигишпесин, мамлекет административдик ресурс колдонбойт. Колдонсо биз жаза кылабыз, кылмыш иш козготобуз. Эч кандай бурмалоо, жаза эме деген болбойт, фальсификация деген болбойт. Эч ким шантаж кылбайт деп катуу демилге менен чыгып атат президент. Бул мындай колдой турган нерсе да. Анан биздин кыймыл болсо, биздин долбоор ушул Кыргызстандагы ушу 29 ноябрда ушу башаламандык болбош үчүн иштейли деп атабыз. Улам эле бийлик алмашып, улам эле кан төгүлүп, улам эле ак үй өрттөлүп, талкаланганды уже токтотушубуз керек. 4-революцияны Кыргызстан көтөрө албайт деген чоң максат менен Нарын мырза биз чыгып атабыз да. Мына ушул максатыбыз ушул. Биздин максат ушул да. Аймактарды кыдырдыңарбы? Кандай болду? Элге Жок, азыр аймактарды кыдыра элекпиз, бирок биз аймактарды кыдыруу боюнча 7 агит поезд даярдап атабыз. 7 облуска. Баткен менен биягы Баткен, бул жагы Тянь-Шань, Нарын облусунан бүт Кыргызстан, Жалал-Абад, Ош, бүт Талас, Чүй баарын кыдырып чыгалды. 7 агит поезд кырып, анан агит поезддин ар бирөөнө жетекчи эксперттерди, саясатчыларды коюп, анан Кыргызстан боюнча шайлоо деген эмне, подкуп деген эмне, административдик ресурс деген эмне, шайлоону бурмалоо деген эмне, кодексте азыр кандай болду, преференциальный система деген эмне, кандай өзгөрүү кирди, кандай структура пайда болду, шайлоону кандай өткөрүш керек, бүт баарын түшүндүрөлүп атабыз да. Элге жалпы калк менен түзмө түш жанагы депутатка талапкерлер жолугуп атпайбы? 1000 адам чогулду. Биз да ошол бир жүздөгөн адамдар менен чогулуп, анан областын телевидениесин сүйлөп, кыргыз телевидениесин сүйлөп, пресс-конференция берип, круглый столдорду өткөрүп, кыскасы ачык шайлоону кылалы деп атабыз да. Анан азыртан баштап, биз ушул кай жерде мына каттоо жүрүп атат азыр, катталып атат, кандидаттар. Ушу катталганда бышка эмне кемчилик кетирди, бийлик кандай кемчилик кетирип атат, кимди туура эмес каттап алды, кимди катты туура, ушулардын баарын уже ачык айта баштадык да. Мына ушундан баштайлы деп атат. Баары балекеттин баары ушундан башталат да. Бирок тиги же бул талапкер туура эмес катталып калды дегенде, алар мына үгүт учурунда бирөөнү кубаттап, бирөөгө каршы
үгүттөө болуп калгандай болбойбу? Жок, андай болбойт. Анткени биз болгондой, анткени эгер алар мыйзамды бузса гана айтабыз. Мыйзамды бузса, эгерде шайлоо боюнча мыйзамды бузса, биз ачык айтабыз, мына бул бузуп атат дейбиз. Пусть бизди керек болсо сотко берсин, башка кылсын. Анткени биз фактын жүзүндө айтабыз. Эгерде мыйзамды бузса, подкуп кылса, туура эмес жерден сүйлөсө, мисалы мыйзамга талаптарды аткарбаса, ошону айтабыз да. Ошону айтабыз биз. Былтыркыда ушундай иштер болду беле, мына эл менен? Былтырда былтырда өзүңүз билесиз, былтыркы парламенттин төрагасы Дастан Жумабек мырза дагы бир кандайдыр бир сыйакы баланын төрөлгөндүгү боюнча сүйүнчүгө акча берип койгон, бир крупный суммага акча берип койгондугу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы алып койгон. Баягы кандидатурасын алып койгон. Бирок ал киши сотко берип, укугунан пайдаланып, кайра өзүнүн ордуна келип алган да. Мына ушундан башталган былтыркы калаймандын башчысынан башталган да. Эгерде ошол кишини кайрадан ордуна коюп койбогондо соттор колуп койгон. Бышканын төрайымы каршы болгон. 3 эле адам каршы болгон экен, башкасын баары колдоп коюптур. Мындайча айтканда баягы тиги калсын дедиртиптир да, калсын дедиртип колдогон экен. Бышканын ичинен. Даже анткени баягы бийликтин өкүлдөрү баягы бышканын мүчөлөрүн сүйлөшүп алып, 9 мүчөсүнүн 6 уже аны колдоп атат. Мурдагы спикерди колдоп атат. Эми акыры эмне менен бүттү? Мына калайман менен. Эми жалаң эле бул иш эмес бул. Анан ошол эле мына былтыркы партияларда мына Кыргызстан партиясынын үстүнөн сот болду. Биримдик партиясы менен Мекеним Кыргызстан бири-бири менен мушташты билесиз, Кара сууда мушташып. Ошондо бирөө ошол эле Кыргызстанды алып салган болчу. Баягы Кыргызстан партиясынын үстүнөн сот болгон. Кыргызстан алып салгандан кайра бастан жетип койду, Кыргызстан партиясын алып салса болот беле? Жолку ошентип эле? Сот менен кайра бастан жетип алган. Кыргызстан партиясын алып салган Бышка. Мисалы. Ошол сыяктуу эле Бышканы иштетпей койгон болот. Иштетпей койгон да, иштетпей. Ошол эле мисалы ошол эле Мекеним Кыргызстан менен Биримдик Кыргызстандын партиялары мушташып, аябай калайман болуп Кара сууда ошол бүт прессанын баарына чыкканда, ошондо жокто эне бир партияны алып салса болот беле? Болуп алганда момундай жекөн тең алып салганда, бийлик принципиально турганда, анда могу 25 октябрда калайман башаламандык революция, бийлик алмашуу деген болмок эмес. Ошон үчүн бийлик азыртадан башташ керек. Мына биздин долбоор, улуттук долбоор. Баягы мындай мындай чымчыктайда алдын ала эскертип атабыз. Бийлик, эгерде чыныгы силердин мына президент баштап жакшы демилгени баштап атат, соттор да, Бышка да ошо демилгени колдош керек. Мына азыр 3-4 күн мурун Бышка бир кандидатты алып салды. Белгилүү кандидаттын алып салды. Алып каттабай койду. Анткени убагында баягы кызмат ордун тапшырбой койгон экен. Мына кечээ ал сотко берди, кайрадан административдик сот аркылуу кайрадан ордуна келип алды кайрадан. Кайра Бышканын чечимин жокко чыгарып салды. Былтыркы окуя кайталанып. Былтыркы окуя ошондой эле кайталанып атат. Точно ошондой формада кайталанып атат. Точ. Бышка бирди айтат, соттор башка айтат. Эми сот азыр мындай айтканда бийликтин камчысын аткарган сыяктуу болуп калды да. Анткени ал талапкер бийликтеги мындай чоң кызматта турган талапкердин бири. Мына акыйкатчы тапшырды кызматын, зам төрага тапшырды, башкалар тапшырды. Эмне үчүн башкалар сыяктуу эле алда тапшырбайт, ал талапкерде тапшырбайт? Мына кечээ ошондой мисалдар көппү? Мына мыншу азыр башталып атат мына. Анан деги мына мыйзам бузуп, анан мурда башка соттор да болдубу ушу сыяктуу? Ушул биринчи болуп атат. Биринчи башталган. Андан тышкары мына да бир ошо мурда айтып жүргөн Райым Матараим жөнүндө баягы элдин баары билет. Ал 2 миллиард сомду төгүп берди. Мына азыркы бийлик азамат төктүрдү. Бирок ошонун орун басары болуп 12 миллион сомду төккөн өзү күнөөсү менен төгүп берген. Соттолуп, анан соттуулугу жаңы эле жоюлду деген бирөө азыр мына бир эмеден катталыптыр. Бир облустан одномандатный каттаптыр. Бышка каттап коюптур. Бир ошол кандидат. Эми кандай жаңы парламентке кандай бир мындай аброй келет? Анда ошол эле баягы коррупционер кайра эле келатат деген. Анан элдин арызы ушундан чыгат. Эмне үчүн ал адамды каттайт деп, мисалычы? Эмне үчүн ушунча жылдан бери шайлоодон канча эме чыгып атат? Былыктар чыгып атат. Ошого карабай эле бийлик чын эле баягы таза шайлоону өткөрө албайт. Соттор эч кимге баш ийбей эмне кылам десе кыла берет бекен. Эми азыр соттор именно баардык балекеттин баардыгы биз шайлоодон келип чыгып атат. Баардык балекеттин баары шайлоонун ичинен соттордун чечиминен келип чыгып атат. Мына 3 революциянын баардыгы соттордун туура эмес чечиминен келип чыкты.
Азыр мен мына президент жакшы демилгени көтөрдү, таза шайлоо өткөрүү боюнча. 21 августта республикалык актив өттү. Мен ошого катыштым, Нары мырза. Президент жакшы сүйлөдү, бүт баарын айтты, эскертти. Эми ошону соттордагы жанагы административный сот мына кече чечим чыгарып, кайра калыбына келтирип койду ошо талапкерди. Ал БШКнын чечими туп-туура болчу да. Туп-туура чечим кабыл алып, мыйзамсыз. Эми кече айтып атат, БШКда кворум болгон эмес дейт. Эми ошол себептен ошондой болуп турбу. Эми кворум болгон эмес, анан ошол жанагы талапкердин кызмат орду кала берсе болот экен да. Башкалар тапшырса болот экен. Ал ошо кызмат абалында кала берсе болот экен. Бул эмне деген? Кворумдун кандай тиешеси бар дегенин кайсы бир талапкердин мындай мыйзам бузганына? Мен азыркы БШКнын төрайымы менен да байланыштым. Ал киши эскертиптир, ошо талапкерге эскертиптир. Айланайын. Сиз кызмат абалыңызды тапшырышыңыз керек. Чыккан экен анын өкүлдөрү. Чыкса, сиз кызмат абалыңызды тапшырышыңыз керек. Тапшырбасаңыз биз каттай албайбыз. Мыйзамга туура келбейт. Бардыгына бирдей мамиле кылышыбыз керек деп эскертиптир. Анын адамдары чыккан экен, эскерткен экен. Макул деп кетиптир, макул. Анан тапшырбай отпускага арыз жазып кетип калыптыр. Анан кандай кылат? БШКнын чечимдери туура чечим кабыл алган. Эми БШК туура чечимди мыйзам негизинде кабыл алса эле, ортодон эле тиги соттор мындай чечим кала берсе, анда кандай болот анда? Анда президенттин сүйлөгөн сөзү эмне болот анда? Анда аткарбай атпайбы анда? Сот бийлиги дагы Нары мырза, бул дагы үч бийликтин бирөө да, туурабы? Мына президенттин бийлиги бирде айтып атса, сот бийлиги кайра ага бут тосуп атса, туура эмес чечимдер кабыл алса, азыр эми элдин кандай ишеним пайда боло баштайт? Азыртадан эле уже мыйзам бузула баштаса, мисалы. Ал уже кызмат абалынан пайдаланып атат, ал кандидат. Азыр менимче БШКнын мүчөлөрүнө чыгат. Аларга да таасир берет ба? Былтыркы спикер ошондой кылгандай. Мына уже азыртадан башталып атат. Ошон үчүн биздин проект долбоор, улуттук долбоор эскертип атабыз. Эсиңерде бар да, баягындар пока эсиңерге келгиле. Этеңерди баскыла, эсиңер бар да, эсиңерди жыгыла дегендей. Азыр минте берсек, 29-у жакшы менен 28-и өтөт, бирок 29-у баягы эле калайман болуп кетиши мүмкүн. Ошого жеткирбеш үчүн азыр 1-2 адамдарды аябаш керек. Канча чоң кызматта турса дагы анын аброюна карабаш керек. Анткени ал адам убагында мыйзамды аткарган жок, арыз жазып берген жок. Ошол азыркы мына өткөндө сизге бергени. Азыркы тагдырына баш ийип, ошого баш ийип, мен туура эмес кылып алдым, менен күнөөгө өтүп калды, депутат болбой эле коеюн деп өзүнүн амбициясын тыйыш керек болчу. Үлгү болот эле. Үлгү болот эле да. Үлгү болот башкаларга. Эми азыр барат, мына биз эми кайрадан чыгабыз. Мына биздин долбоор, мына ошол сотторду сындап чыгабыз. Мына азыр ошол калыбына келтирген сот. Эми эгерде кийин калайман чыкса, башаламандык болсо 29 элдер көчөгө чыкса, ушуну айтып чыгат да. Эмне үчүн мына ошол адамды кайра эметип койду деп. Анан сот эми кандай жооп берет ошону? Кандай жооп берет? Ошо сот баштаган болот да. Ошо башаламандык баарын ушинтип башталат. Мына балекет ушинтип башталат. Эмне үчүн биздин сот системасы такыр эле мындай жакшы бир абройлуу системага айлана албай атат? Сот системасында реформа кылат деп ар бир президент айтат, бирок боло элек. Жок азыр. Сот системасында бир дагы түп тамырында реформа кылган жок. Мына Атамбаев кылдык деди эле, бүт эски соттордун баарын кетирип койду да, жаңы сотторду алып келип койду. Эски соттор аларга караганда аябай абийирдүү экен, көбүнчө абийирдүү экен. Жаңы келген сотторго караганда эски соттор көп абийирдүү экен. Мына азыр жаңы келген соттордун баары, үйлөрүнүн көрдүңбү, хан сарайлардын баарын канчасы кармалды. Ташиев канчасын камады? 2 сотту четтетишти, Четтетишти. Жогорку соттун 2 мүчөсүн. Нем ал жогорку сотто ушундай болуп атса, андан ылдык соттордо эмне болуп атат? Соттор кол жете элек. Аякка кол жете элек. Алар баягы быкшып, сасып, баягы бүтүп атат да, чын айтканда. Аякка реформа жете элек. Жогорку соттун өзүндө ошондой болуп атат. Анан жогорку соттун мүчөсү, көрдүңүзбү, үйлөр канча араб өлкөлөрүнө учат экен, Европага учат экен, биякта канчалаган, тиякта Ысык көлдүн жээгинде эмелер бар экен, резиденциялар бар экен. Эмне деген эми бу? Ушунча үйлөрү бар экен, мындай элитный үйлөрү. Алар ошо айлыкка кандай алат мына? Эми соттор, мына административный сот азыр чечим чыгарды. Эми ошол кандидатты азыр калыбына келтирди, эмне болот? Түбү эмне болот? Соттор жанагы мыйзамда жазылган да, соттор мыйзамга жана өзүнүн абийирине жараша гана чечим чыгарат деп. Ооба, туура. Мурда жогорку сотто президиум бар эле. Президиум ушундай бир жерден ката кетип калса, ошону оңдогонго укугу бар болчу да. Ооба. Эгерде президиум дагы ошондой бир нерсени чече албай калган болсо, пленумду чакырып, бардык соттордун баарын чакырып, кайсы бир мүчүлүштүктөрдү же болсо туура эмес кабыл алынган чечимди өзгөртө алчу. Азыр болсо бир сот отуруп алып, райондук сотто же башка жакта эмне кылам десе кыла
кыла бергендей болуп Азыр биз ошо конституцияны иштеп атканда, өзүңүз билесиз, мен конституциялык кеңештин мүчөсү иштеп атканда ошо пленумду калыбына келтирели, президиумду калыбына келтирели. Баягы мурдагыдай система күчтүү болчу да. Десек, ошо конституциялык кеңештин көпчүлүк мүчөлөрү баягы сотторду тандоо кеңешин азыр эми сотторду тандоо адилеттик кеңеш деп өзгөртүп койду атын ошо. Бүттү, ошо менен ошондой калып калды. Эми бирок бир жакшы жери болду, только аларга көбүнчө судьялар кирет да. Мурда баягы ар кайсы партиялардын даже юрист эмес өкүлдөрү деле кире берчү. Азыр только ошо сотто иштегендер, баягы юристтер кире турган болду да. Эни жакшы жагы ошо болду. Всё. Андан башка жакшы жагы деп айткан кыйын. Эми аны да айтыш кыйын. Аны эрте. Анткени берки коомчулуктун өкүлдөрү ошол соттор билгенин кыла бербесин деп коомчулукту тартчу да. Жанагы мисалы үчүн министрликтердин ичин жанын алдында эме түзбөдү эле байкоочу кеңештерди. Туура айтасың. Ошолордон бир коомчулуктан бир абелдүү, ардактуу адамдар кирсе, алар тигилердин мыйзам бузуп жибергенине же ич ара сүйлөшүп алганына жол бербесин деп. Бирок алар да иштебей койбоду. Алар да иштебей койду. Бул эмне деген коом болуп баратат? Эми айтып атпаймынбы, азыр эң негизги шайлоодогу чечим бул соттордун чечими. Эми дагы көп сот процесси болот. Өзүңүз билесиз, бул башталды. Мына бир кандидат, ал жөнөкөй кандидат, чоң кызматтагы, чоң кызматтар алуу, белгилүү, азыркы бийликке дагы ыктаган, азыркы бийликтегилер менен жакшы, президент менен дагы мамилеси жакшы жүргөн адамдардын бири, тилекке каршы. Бирок ошол киши, ошол адам, кой, президент жакшы иш демилгени баштап атат, таза шайлоо деп жанталашып атат, күнү түнү айтып, кой мен ошол ишине мындай эме подавать этпейин, кой деп койсо, мен амбициям эчтеке эмес, бир жол депутат болбой койсом эчтеке болбойт деп койгондо сонун болот эле. Мына балекеттин баары уже башталып атат, ачыгын айтып. Биз баягы эскертип атабыз да. Ошон үчүн соттор кандай чечим кабыл алса, ошого жараша болот. Ошого жараша боло турган болуп калды. Мына азыр соцсеттерде карадык, мына кечеги соттун чечими боюнча кандай элдер нааразы болуп атат. Уже нааразы болуп атат соттор. Эмне үчүн бийликтин өкүлдөрү мындай кылып атат? Эмне үчүн соттор дагы эле көз каранды болуп атат? Значит, бул азыркы соттор дагы эле көз каранды экендигин көргөзүп атат да. Бирок кимге көз каранды? Президент таза болсун деп атса, булар таза эмес кылып атса, ким аларга буйрук берип атат ушинтип эле деп? Эми бизде деген туугандык деген бар, бизде деген жолдоштук, жердештик деген бар. Ак үйдө адамдар, депутаттар бар, депутаттар. Мына БШКнын мүчөлөрү бүт депутаттарга, азыркы депутаттарга көз каранды. Көбүнчө депутаттардын аркасы менен келди, туурабы? Анан ошолорго азыркы мүчөлөргө да чалат экен да, мүчөлөрүнө чалышат. Анын биз кармап алган жокпуз. Телефонный право деген бар экен. Анын баары бизде баягы кыргызский хитрость деген бар экен. Мына ушунун баардыгы биздин башыбызга тийип аткан баленин баары ушулар болуп атат. Бизде мыйзам иштебей атпайбы? Мына азыр БШК татынакай чечим кабыл алды. Аны четтетип салды. Мына элдин баары колдоп атат. Кайрадан ордуна коюп койду. Президент айтып атат, БШК да айтып атат. Ошолорго баш ийбейт, тигилер башкача кылып аткандан да саботаж болуп атпайбы? Кандайдыр бир деңгээлде саботаж десе да болот. Мына бул кечээки административдик соттун чечими, бул саботаж десе болот. Настоящий саботаж. Ачык. Бирок муну азыр дагы каршы арыз берилиши мүмкүн да. Берилиши мүмкүн. Бул межрайондук сот чечти. Эми ошо макул, сотторду оңдой албайт экенбиз. Канча жылдан бери, тетиги 10-жылдагы революциядан кийин башталды эле, 11 жыл болду, эч нерсе кыла албай эле, канча акча кетип атат, канча эл аралык уюмдардын каражаты короп атат. Эл аралык уюмдар деле берген акчасынын канча бир бөлүгүн өздөрүнө айлык кылып же жана техникалык жардам деп коет экен. Эмне үчүн ошол абройлуу жанагы белгилүү эл аралык уюмдар дагы ал жетпейт экен буга? Эми биз ошол соттун үстүнөн биздин улуттук долбоор, таза жана акча шайлоо өткөрүүчү улуттук долбоор, ошо соттун чечими боюнча биз да өзүбүздүн пикирибизди айтабыз. Тиешелүү президентке, жогорку кеңешке, жанагы сотторду тандоо кеңешине адилеттүү бүт кайрылабыз. Ошо соттун ишин, чечимин кароо боюнча, ошол кызматка татыктуу экендигин кароо боюнча маселени карабыз, коомдук пикир кылабыз, маалымат чыйынын беребиз бул боюнча. Ушинтип аракеттерди көрөбүз. Антпесек болбойт. Бирок кандай чечим чыгат, эмне кылат? Азыртадан уже мен мына эскертип коеюн, Назар Ньюсту угуп аткан мына сиздерди мына ушул талуу темалар боюнча силердин сайт катуу баштап атат. Мына айрыкча шайлоо маселеси боюнча силер мына ачык баштадыңар да. Мына бүт передачалардын баарын силерди угуп атат элдин баардыгы. Бул өтө чоң нерсе да. Коом өзү бузулган болуп атпайбы? Коом кандай туура чечимдер, мыйзамдар кабыл алынса дагы болбой эле баягы эски көнүп калган бир адат менен иштеп,
советтик мезгилдегиден дагы байыркы бир эрежелерге, бир адаттарга өтүп кетип атат да. Эмне үчүн ушул коомду оңдогондун ордуна ага жанагы бийликте отургандар кошулуп кеткенде таптакыр эле бир эми коомдун бузулганы мына бир нерсени мисал катары айтып берейинизги. Мына былтыр революциянын башында турган революциянын болуп кетишине эң күнөөлүү себепкер болгон 3 партия болгон. Өзүңүз билесиз. Былтыр бул Мекеним Кыргызстан, Биримдик, анан Кыргызстан партиясы. Мына ушул партиялардын мүчө болгон, кандидат болгондордун бардыгы мыйзам тарабынан да, бийлик тарабынан да, эл тарабынан да эч кандай жаза алган жок. Жаза албай калышты. Эми алар жаза албаган аз келгенсип, алар бардыгы жүзүн өзгөртүп, бүткүл партияларга жазаланбай, анан бүткүл жүзүн өзгөртүп, ар кайсы партияларга кирип кетишти. 10 чакты партия кирип кетишти. Как будто билинбей, анткени Биримдик жок, Мекеним жок, Кыргызстан бар, бирок баш аягы жок. Кирип кетишти. Азыр хамелеон сыяктуу жүздөрүн өзгөртүп кирип кетишти. Ошолордун ичинде жанагы талапкерлер да бар, жанагы эмеден четтеп калганда, талап кайра басып эткендер да бар мисалы. Эми ушуларга эскертейм, мына биздин улуттук долбоор, акыйкат өткөрүү боюнча, таза өткөрүү улуттук долбоорунун атынан эскертем. Урматтуу, жүзүн өзгөрткөн, пейбешчик болуп ар кайсы партияга кирип кеткен, былтыркы кан төгүүгө, революцияга жол ачкан себепкер болгон ошол кандидаттар айланайындар. Быйыл макул, силерди каттабай койгонго мыйзам жол бербейт экен, мыйзам тоспойт экен. Катталдыңар. Бирок кичине абийириңерди токтотуп, абийирдүү болуп, былтыркы катаңарды атабай, эл силерди наказание кылган жок. Эл силерди эл алдына чыгып абийириңер төккөн жок. Мыйзам силерди наказание кылган жок. Бирок жок дегенде быйыл тынч болгачы, мыйзамды бузбай, момтип Кыргызстанга калайманды кайра чыгарганга аракет кылбай, өзүңөрдүн амбицияңарды тыйып, мындайча айтканда, бир быйылкы шайлоону тынч өткөргөнгө тынч койгулачы элди. Итак эле силердин ким экениңерди элдин баары билет. Ошон үчүн президент азыр жакшы айтты. Мына 28-inde ушул баары тазалануу эмне? Тазалануу. Орусчасы. Абна Иллюстрация кылгыла. Эгерде кимдер силерге жакпаса, кимдер жегич ичкич болсо, жаман көрсө, ошонун баарын иллюстрация кылып салгыла, тазалап салгыласы. Эми иллюстрация кичине башкараак го. Деп айтам да, эми ошондо. Бул баягы мындай көркөмдөп айтканда иллюстрация деп койсо болот. Чындыгында иллюстрация деген бир катуу чечим кабыл алып, мисалы үчүн ошол эле былтыркы шайлоонун таза эмес болгонуна себепкер болгондор аталып, кандайдыр бир чечим чыгарып, мындан ары бул киши же бул адам башка шайлоого катышпасын деген сыяктуу чечимдер чыкса, ошону иллюстрация десек болот. Туура айтасыз. Бул иллюстрация жетпей Борбордук шайлоо комиссиясы дагы былтыр шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып салды. Бирок жыйынтык чыга элек болчу да. Ооба. Элден мурун жыйынтыкты чыгарып туруп анан чыгарыш керек болчу. Анан ошону жокко чыгарыш керек болчу. Ошондо жанагы ошондой окуяларга себепкер болгондорду четтетсе болот эле. Ошого таянып. Ошол чечимге. Бирок алардын аттары аталган жок, ким күнөөлүү экени аныкталган жок. Жөн эле чыга элек чечимди жокко чыгарып салышты. Ошон үчүн мен сизге айтып атам, азыр айтып атам. Силердин назарыңыздан айтып атам. Урматтуу былтыркы калайманга себепчи болгон кандидаттар, түрдүү партиялар менен азыр өңүңөрдү өзгөртүп чыгып атасыңар. Эми жок дегенде быйыл башаламандыкты кылганга себепкер болбогулачы. Уже силер баштап атасыңар. Мына себепкер болгон уже бирөө башталды. Эми дагы бир айдан ашык убакыт бар. Бир айдын ичинде ошол жана былтыркы революциядан чыкканга себепкер болгон эле кандидаттар дагы себепкер болгон атат да. Дагы эле баягы көңгөн адат кала, уйга жөгөн салабы деген баштап атышат. Ошон үчүн силерге эскертем. Биздин долбоор ачык, кимисине болсо, бийликке дагы, БШКга дагы, партияларга дагы эмне кемчилик болсо ачык, так айтып турабыз. Мына сиздердин канал аркылуу башка айткандан өзгөрүп кетеби? Эми коомдук пикир деген чоңдор ойнойт да. Эгер биздин максат бийлик стабилдүү болсо, президентибиз кызматында турса 6 жыл кызматында, өлкөдө улам башаламандык болбосо, революция болбосо, улам ак үй талкаланбаса, улам эле бийлик алмашпаса деген стабилдүүлүк болсун деген чоң биздин проекттин эң чоң максаты 29-ында, 28 эмес, 29-ында эл кылкылдап көчөгө чыкпай, жеңгендер жана жеңилгендер бири менен кучакташып, сен күчтүү экенсиң, рахмат, мен жеңилип калдым, күчтүү экенсиң деп кучакташып. Бул эмне? Шайлоо деген эмне? Шайлоо деген мына Талай Жумадылов деген биздин эксперт минтип айтып атат. Баягы жакшы сөз айтты. Шайлоо деген бизде ар бир шайлоодон кийин революция болот. Шайлоодон кийин башаламандык болот, кан төгүлөт, бийлик алмашат. А шайлоодон кийин жаңы муун келет, жаңы күчтөр келет, эски күчтөрдү эл шайлабайт, таза эмес күчтөрдү. Жаңы муун келип, жаңы күч, жаңы программа келип, анан жаңылануу болот, кубаныч болот.
мындай бири-бири менен кучакташып, бири-бири менен сыйлашып, мындайча айтканда бир мындайча айтканда бул майрам болот. Майрам болуш керек. 29-30 мындай. Жаңыланып, өлкө өсүш керек, жаңы доорго өтүш керек. Мына ушундай болуш керек. А бизде тескерисинче болуп атпайбы? Бүт бардыгы эмне башаламандыктын баары ошо шайлоодон кийин башталат. Бул с головы на ногта, мындайча айтканда, башта тескери карап калганбыз. Башы менен басып атабыз. Бутубуз менен эмес, башыбыз менен басып атабыз. А негизи бутубуз менен башып, шайлоону татака өткөрүп, анан жеңилген адамдарда өзүнүн амбициясын тыйып, күчтүү экен жеңип кетти, болду. Тынчтык үчүн эми кийинки 5 жылды күтөйүн деш керек да. Жок, сөзсүз түрдө чыгыш керек да көчөгө. Мына мен партиялардын эмелерине бардым, съездерине бардым, Нарын мырза. Съездерине барсам, алар агрессивный. Биз баарыбыз эле жеңебиз деп атат. Баарыбыз эле жеңебиз. Тим эле жеңелем деген эч ким жок. Жок дегенде бир 5% өтөбүз деп. Дайыма эле ошондой го. Спортто деле, башка жакта деле катышкандар жеңейин деп катышат. Бизден деле 20 чакты барды 3 эле жеңип келди. Олимпиадалык медалды 3 эле алды да, туурабы? Ушундай дүйнө боюнча кээ бир мамлекеттер албай калды мына. Бир медаль албай калды, туурабы? Анан эми жеңилгесе жеңилет экен. Жанагыдай жеңилген адам ошонусун түшүнүп, анан каршы чыкпас үчүн шайлоо өзү таза болуш керек, жыйынтыктар таза чыгарылыш керек, адилеттүү чыгарылыш керек. Ошондо тигил ынанат ага. Соттор деле айтып атпайбы, мына кээ бир менче жогорку соттун төрайымы айткан бир кезде, мындан 5-6 жыл мурда. Эми сот деген ушундай экен, кандай чечим чыкса дагы нааразы болгондор чыгат экен дейт. Ой, силер адилет чечим чыгарсаңар, соттолуп кесилген адам дагы ошого ынанат да. Эч кандай туура эмес пикир бул. Эгерде туура чечим чыкса, жана жеңилген тарап дагы ошо ичинен тынып калат. Туура чечим. Анткени ичинен айтат. А жанагыдай принципен чыкса, кандай чечим андай болбойт, анда. Болсо дагы баары бир нааразы болгондор болот экен десе, анда сот карабай эле жөн чучу кулак менен эле тиге жеңишти берип койгула, булутту деп. Же башкага берип койгула, баары бир нааразы болот экен деп. Ушундай соттор кантип оңолот? Аны мен ашу айтайын. Бул соттор мынтип отурсак биз оңолбойбуз. Мынтип отурсак дагы эле революция болот, дагы эле башаламандык болот, дагы эле ушуга барабыз. Анан сиздин немеден пайдаланып, мына бүгүнкү эфирден пайдаланып айтайын, маегибиз дагы акырына чыгып барат окшойт. Бир 3-4 мүнөттөй калды. Айтайын. Ошол жанагы кечээ соттон, межрайонный соттон утуп алган кандидатка кайрылайын. Эми фамилиясын айтпасам да. Кичине моральдык эме болушубуз керек, этика болуш керек да, моральдык бир мындай абийир болуш керек да. Арада соттон утуп алдым, мына бышканы ордуна коюп койдум деп сүйүнүп атсаңыз керек. Бирок бул түбү жакшы бүтпөйт. Азыр мына президентке чоң зыян кылып атасыз. Ошол эле катталып алгандар, ошол эле криминал жактан катталгандар да эптеп катталып алдыңыздар. Бирок азыркы бийликти жаманаттуу кылып атасыңар. Азыркы таза бийлик, таза аракеттерди көрүп атат. Бүт жүрөгүнөн аракеттерди көрүп атат. Бүт баарын чыкырып эскертип атат. Бирок силер өзүңөрдүн аракеттериңер мына ошол эле атка конгон, түрдүү атка конгон, шаардын аттарын нормально айта албаган, сөздөрдү нормально айта албаган кандидаттардын баардыгы азыр коюп алышты. Кайрадан коюп алышты. Депутаттыкка. Кичине элге сөзгө, элге күлкү болгондор, элге жаманаттуу болгондор, сөзгө калгандар кичине уялып. Мына бирөө ошонун ичинен бирөө ошо сөзгө калгандан бирөө мага жолукту, айтты, мен койбойм деди. Койбойм деди, мала. Азамат экен деди. Мен койбойм, болду, мен саясат жүрдүм, болду деп. Кичине ошондой кичине абийирге келбейсиңерби? Келишке баары коюп алды да, баары эле депутат болгусу келет. Мына мен 32 жылдан бери саясат жүрөм, Нарын мырза. Тынбай жүрөм. Мен кичине көрүп атам да. Мен деле койсом болот да. Мен бирөөнөн кемминби? Жок, кой, калсыкты айталы. Бирөө мониторинг кылыш керек, бирөө байкаш керек, калсыкты бирөө айтыш керек. Бир коктуга кирип алып, бир партияга кандидат болгондон көрө, жалпы баарына бир калыстыгымды, акыйкаттыгымды айтып кой, катуу жаман ишке барбагыла, мамлекетти чайкабагыла, амбициядан бийик болгула, улуттар аралык жаңгалга алып барбагыла, мамлекеттик баягы төңкөрүшкө үндөбөгүлө, канча эч үндөбөйт го. Деп айтам. Кудайга шүгүр да. Ушундай барбагыла, бири-бириңерди жамандабагыла, таза күрөштү өткөргүлө. Ким күчтүү болсо жеңсин дегенде айтайын деп чыктым да. Болбосо бир партияга кирип алсам деле болот болчу. Бир партия алмак. Бирок ушул мониторинг кылганда бирөө керек го дейм менчи. Туурабы? Ачык айтып мына. Кандай уюмдар мониторинг кылып атат силердин платформадан тышкары? Пока биздин платформа чыгып атат. Башка уюмдар? Башка уюмдар эме чыкты, эмелер. Бир-эки уюмдар чыгып атат. Мамлекеттик органдарда түзүп алгандар бар. Мен айтпай эле кой турайын. Мамлекеттик органдарда, мамлекетке тийиштүү органдарда түзүп алган экен, биз аларга эскерттик. Бул туура эмес деди. Мамлекеттик органдар түзүп алган болбойт. Бул көз каранды эмес, институттарга түшүш керек деп эскертип койдук да. Эми алар кандай кылат, кандай аракет кылат, аны өздөрүнүн аракетинде. Аябай аз убакыт калды, 1-2 мүнөт. Эмне үчүн канча жылдан бери, канча шайлоо өтүп атат, канча жылдан бери ушундай эме бар?
салты шайлоо сөз өткөрүү. Exit poll эч ким жазабайт. Эмне үчүн? Кымбатпы ушунчалык? Exit poll проект эми биздин ошол деңгээлге жете элекпиз да. Европада жазалып атпайбы. Exit poll негизинде чечип коет атпайбы, туурабы? Ооба. Эми бул жасап койсок болот эле, ал чоң, кымбатыраак. Анын үчүн деген байкоочулар керек да, нарын болсо. Байкоочулар эртерээк. Анын үчүн алар бир адистер болуш керек, профессионалдар болуш керек. Алдын баягы. Эми ошо 30 жылда ошондойго жете жазап койсок болот эле. Жазап койсок. 30 жыл эмес, 10 жылда жазап койсок болмок. 10 жылдан кийин жазап койсок болот. Эгер киришсек. Бирок ага маани бербей атпайбы? Биз только чечим чыкканда маани беребиз да. Чечим чыкмайынча ал уктай беребиз да. Бул баягы exit poll деген профилактика. Тура алдын алат. Мына өлкөнүн деңгээлин көрсөтөт. Деңгээлин көтөрөт. Мына башка Европада өзүңүз көрдүңүз, сразу айтат, мына бул партия алдыда баратат. Бул партия мону уже бир схемасын көрсөтүп коет. Канча пара алды. Вот ошого жараша эле чечилип калып атат. Exit poll деген эң күчтүү. Жараша эмес, бирок дал келип калат. Дал келип калат. Эми бир 3-4% анча-мынча айырма болот. Бирок негизинен ошондой болот. Exit poll аябай күчтүү. Жакшы айттыңыз бул. Мен колдойм. Негизи биз да ойлонобуз, биздин проект балким кийинки жылы, кийинки шайлоого балким exit pollду аракет чыгарабыз. Кудай ден соолук берсе деген оюбуз бар. Рахмат сизге. Убактыбыз да бүтүп калыптыр. Бизде конокто Турсунбек Акун болду. Мурдагы акыйкатчы жана азыр шайлоого мониторинг кылган жаңы платформанын жетекчиси. Рахмат сизге. Сизге да рахмат. Саламат болуңуздар.